мамлекеттик бийликтин өкүлдөрүнөн. Иш-чаранын жүрүшүндө инсан жашоодо ар кандай окуяларга дуушар боло тургандыгы айтылды. Мындай учурда алардын стресске туруктуулугу, эмоционалдык туруктуулугу баарынан маанилүү. Өзгөчө башынан оор сыноолорду кечирген айымдарды ар тараптуу өнүктүрүү менен аларга чакан бизнести баштоону үйрөтүү демилгелерин жүзөгө ашканы катышуучулардын копулуна толду. Кичинекей долбоор болсо дагы 8 айлык биз болда комплексный подход жасаганга аракет жасадык. Долбоорубуз 3 багытта иштеди. Биринчиден ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган жабыркаган аялдарга ошо өз убагында психосоциалдык жардам берүүнү жакшыртууга багытталган иштерди алып бардык. Бул жерде биз ошол жергиликтүү, мисалы үчүн жергиликтүү активисттерди ошондой зордук зомбулукка кабылган учурда кантип биринчи жардамды көрсөтүш керек. Именно эмоциональный поддержка берүү, аларга көмөк көрсөтүү. Адам өзүнүн үстүнөн өзү иш алып баруусу анын өнүктүрүүгө жасаган кадамы болуп саналат. Өз келечегин пландаштырып, максат коюп, каржылык көз карандысыздыкка жетишүүсүнө көмөктөшүү аракеттери ар тараптуу колго алынган. Баткенде тынчтык өнүгүүдө. Баткенде дейсиз, тынчтык дейсиз, өнүгүү дейсиз. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Алган тажрыйбаларымды жашоомдо жана ушул зомбулук менен кабылган кыз келиндер менен иштегенде колдоном. Бул узак убакытты талап кылган иш аракет экен да. Ошондуктан бул долбоорлорду баягы кыска мөөнөттө бүтүрүп койбой, эгер ошол өнөктөштөр болсо, колдоп берген тарапташтар болсо, бул долбоорду улантуу зарыл. Үй бүлөдө муктаждыктан келип чыккан көйгөйлөр көпчүлүк учурда финансылык тартыштыктан улам жаралат. Андыктан элеттик энелер, кыз келиндер киреше табууга үйрөнүү менен үй бүлөлүк экономиканы көтөрүүгө да салым кошалат. Канышай Ашимова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Анда жандандырып ошол ар түрдүү кружокторду